Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен аябай жумшак, ширин креми менен саркеч булочка жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеобузду соңуна чейин көрүңүздөр. Алгач идишке жылы сут куябыз, андан соң бир аз туз сеп, кумшекер салабыз, дрожж салып, жумуртканы агын сарысынан ажыратабыз. Сарысы бизге кремге жана үстүнө сүрткөнгө керек болот. грамм сливочный маслону эритип алганбыз, аны да кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Жарым чай кашыкта ванилин салып, камыр жасашты баштайбыз. Мына жумшак камыр жасап алдык. Эми аны 1,5 саатка тыныктырып коебуз. Эми кремин жасайбыз. Жана алып койгон 2 жумуртканын сарысын кошуп, үстүнө 40 грамм кумшекер салабыз. 1 аш кашыкта крахмал жана муздак сүт. Жай отко коебуз. Тынбай аралаштырып туруу керек. Коюлуп баштады. Эми даяр болду. Үстүнө 20 грамм сливочный маслону кошуп эритип алабыз. Эми кремди муздаткычка коюп коебуз. Мына камырыбыз тыныгып чыкты. Астына кичине un сеп, бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Он 8 данага бөлүп алдым. Кичине ундап алып, жайып баштайбыз. Жайып алган соң оройбуз. Баарын ушундай кылып алабыз. Үстүн жаап 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Мына эми жайып баштайбыз. Үчөөн жайып бүткөн соң өрөбүз. Үстүнө башында алып койгон жумуртканын сарысы менен 1 чай кашыкта сүт кошуп, аралаштырып сүртүп алабыз. Кремди муздаткычтан алдык, аны бир целлофанга салып, учун кыркып коюп, сүртүп чыксак болот. Жүз 180 градуста 20-25 мүнөттө бышырып алабыз. Мына бышып чыкты. Үстүнө мен сахарная пудра сеп койдум. Биздин булочкаларыбыз даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Лайк басып коюңуздар, пикир калтырыңыздар. Ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.